Салам достар, адаттағысын әсілерімнен біз қытайша тексттерді оқығанды олантабыз. Бүгінде қызықты бір текстіміз бар. Бұл біздің екінші текстіміз. Егер де араңыздарда қытайша үйреніп жатқан достарыңыздар бар болса, ошолорго бұл текстті жіберіп қойсаңыздар, сонун болот. Логика қандай туғандар? Бізде азыр бүгін HSK4-ке байланыштуу бір текстіміз бар. Қытайда тоңдырылған адам жөнүндө. Кыскача текстти кыргызча айтып берем. Андан кейін бұл тексттин кытайчасына разбор кылабыз. Дагы бир жакшы жери туғандар. Егер де бұл тексттин кытайча окулушуну тексттери менен уккуңуздар келсе, анда деген бұл жерде бізде плейлист даярдап койдум. Бұл жерден басып туруп. 中国第一，他希望未来医学进步。 Логика кандай? Компьютерде отурганда бул жердеги тексттерди шашпай окуп, андан кийин бул видеону көрүп, бул жактагы колдонулган сөздөрдүн логикасын, грамматикасын түшүнүп, жолдо баратканда болсо, бул жердеги плейлисттен видеону угуп, listening кылсаңыздар болот. Бир жагынан тиңли болот, демек тугандар. Экинчи жагынан деген бул жактан окусаңыздар болот. Эми акырдан текстке отурган болсак, тагыраагы бул видеону каяктан алам десеңиздер, бизде деген Telegram канал ачып койдум. Ошол Telegram каналдан плейлистке доступ алсаңыздар болот, же видеолорго, тексттерге алсаңыздар болот. Анын жанында азыр пробный катары мен эмне кылдым? Бул тексттин Google документ версиясын эле коюп койдум. Ошол жактан файл деген жерден басып, создать копия деп туруп, өзүңүздөргө монун бир копиясын алып алып, каалаганыңыздарды принтерден чыгартып, жай торунан колдонсоңуздар болот. Эми, текст эмне жөнүндө тугандар? Текст кыскача эле көп узун эмес. HSK4 тексттин логикасы мындай. Куи Жунмин деген бир киши бар экен. Бул кишинин Жанвын Лен деген бир аялы бар экен да. Бул аялы деген өпкөсү рак болуп кайтыш болуп кетиптир. Бирок өпкөсүнөн рак деген диагноз коюлгандан кийин аялын аябай жакшы көргөндүгү үчүн эмне кылат? Аялымы деген өзүнүн дагы немесин алып туруп, өзүнүн макулдугун алып туруп, тоңдуруп коюптур да, кысасы. Тоңдуруп коюптур. Тоңдуруп коюмунун үмүтүнө бир күн медицина өнүксө, технология өнүксө, кайра мен аялымды тирилтип алам деген ой менен тоңдуруп коюптур. Бирок арадан убакыт өтүп, арадан жылдар өтүп, бул киши өзү дагы картая түшүптүр да. Өзү картайгандан кийин эмне деп айтыптыр? Албетте ортодо арадан убакыт өтүптүр, көп нерсе өзгөрдү дейт. Бул киши кайра бирөө менен, бир аял менен сүйлөшө баштады дейт. Бирок ошондо дагы менин жүрөгүмдөгү аялымдын ордуну, могул Жанвын Лендин ордуну эч ким баса албайт деп айтыптыр да. Анын өмүрүнүн аягына карап, эмне деп айтыптыр? Карып калгандан кийин, мен эгер бир күн өлүп кала турган болсом, менин дагы денемди аялыма окшотуп, неме кылып койгула, тоңдуруп койгула. Бир күн аялым медицина өнүгүп ойгонуп кете турган болсо, мен дагы аялым менен бирге болоюн деген ойду айтыптыр да. Эми окуянын канчалык абсурд же абсурд болбогондугу башка маселе, бирок биз азыр эмне кылабыз тугандар? Кытай тилини ушул тексттин жардамы менен үйрөнөбүз да. HSK4 болгон үчүн көпчүлүгүңөр кытайчаны уже жакшы эле билип калсаңар керек, ошондуктан кээ бир детальдарын өтө деле түшпөй элек, өтө деле детальдарына токтолбой өтүп кете берем. Баньянчен 8 жыл мурун дейт. Бул жерде Куи Жунмин адамдын аты болгондугу үчүн жашыл менен белгилеп койдум. Себеби өзүм өзгөчө кытайча тексттерди окуп атканда, эгер адамдын аты болсо, муну жаңы сөз экен деп туруп кыйналып берем да. Ошондуктан көзгө жеңил болуш үчүн прям жашыл менен белгилеп койдум тугандар. Ана карагыла. Куи Жунмин да чийци аялы аты ким экен? Жанвын Лен, Инвей Фэй Ай. Ол Фэй Ай беле? Фэй Ай. Фэй Ай. Терминатика. Ушуларды неме калдым. То есть фейк билем да, могул неменин окулушуну Фэй Ай, экинчи том турбайбы ай деген. Карап тугандар. Негизи айжың деген сөз кытайчада рак деген сөз да. Анан ушунун астына кайсы бир органдын аты аталса, өзү Фэй деген сөз бул өпкө го. Анан Фэй Ай болгондо бул эмне болот атат? Бизде деген өпкөнүн рагы болуп атат да. Фэй Ай Чижян Чуши дейт. Ушул немеден улам? Не деп коет эле? Өпкөнүн рагынан улам, бул аял деген өтүп кетиптир да. Мына. Чижян Фэй Ай Чижян Чуши. Рак өпкө болуптур. Өпкөсү рак болуптур, өтүп кетиптир, кечиресиңер. Анан не? Даншы деген сөз да болчу. Билесиздер, кытайчада эки сөздүн бирөөсүн колдонуп, тигинен дагы бирөөсүн колдонуп, ушинтип кете берет эмес, бул логикасыча. Даншы цай та чуши чен, дүйнөдөн өтүп кетерден мурун, бул киши, муну мен атынан эме кылбай калыптырмын. Куи Жунмин золо иге тыбеде жөдиң. Бул киши эмне кылыптыр? Өзгөчө бир чечим кабыл алыптыр да. Жөдиң деген сөз, билесиздер, бул деген чечим кабыл алуу. Жан тада деген аял, билесиздер, өзүнүн аялын айтып атат. Жан тада шен те лыңдоң челей. Эми бул жерде тугандар, могул сөздү карагыла да, мына жан деген сөз. Жан деген сөздү прям кыргызчага түздөн түз которуш бир аз кыйыныраак. Кытайчанын колдонуу форма немеси бар эмес? Мен жан менен жанагы ба деген сөз бар туурабы? Ба. Могул ба. Анага
мол ба бар ғой, мол ба. Бұл ба менен жаңның немесі, мысалы азыр мол контекстімен қарайтын болсақ, жаң тада шенти, аялының денесini дегендегі ни деген мүчө как раз таки мол жаң дегенден келеді да. Жаң тада шенти лундон чилай, анын аялының денесін тоңдырып қоюны чешті дейді да. Жаңды түсіндіңген оқшайды. Бұланда тұрмасақ, та шиван, ал үміт қылады не? Вейлай, өзі вей деген сөз жоқ деген сөз да. Лай деген сөз келу деген сөз да. Вейлай деген сөз бұл келечек деген сөз. Біраздағы философия бар, не? Келечек дағы келелек деген сөз да. Вейлай, ишве деген сөз медицина тұрау, жимбу өнігу. Та шиван, вейлай, ишве, жимбу хоу медицина өніккүннен кейін, чизының зайцы сіңлай, анын аялы қайра ойғонот деген үміті бар екен да. Юши деген сөзді түркче білгендер жақшырақ түсінеді, бөйлеліктер деп қойды ғой. Ушундай жол менен да. Ушундай жол менен жанның мен аялын аты Чыңвей Жунгуо Ди Ивей Бейлондоңдыран ушундайча жол менен дейт. Бұның аялы Қытайдағы бірінші тоңдырылған адам болды дейді да. Эми бұл жерде қысқаша дағы бір нәрсе айта кетейін туғандар. Вей деген сөз адамдар үшін сандық сөз да. Қанша адам дегенде мысалы санвей болса 3 адам болып отпайбы? Негізі сангырын деп айтса да болады, бирок санвейрын деп та айтса болады. Сангырын деген бираздағы грубыйрақ форматы, а вей деген сөз бираздағы кичпейилди форматы да. Мысалы Қытайда жанагы ресторандарға тамақ жеген кірсеңер, живей деп айтады ғой. Живей деген сөз қанша кишисіңер деген сөз. Бирок контексттик немесін қарай тұрған болсақ, ала тұрған болсақ, сыйлоо форматында. Сіздер қанша кишисіздер, қанша адамсыздар деген сөз. Улантамыз. 它的身体被保存在一个特别的液氮罐. Қараңғы. Мұның немесіне, мұның денесіне, аялының денесіне өзгөчө бір немедегі, өзгөчө бір азоттун, суюк азоттун сақталған бір консервасына, жолысы бір немеге бочкаға салып қойып. Қараңғы. Е деген сөз суюк деген сөз, дан деген сөз азот деген сөз, гуан деген сөз бұл деген консерва жолысы, банка жолысы, бочка деп түсінсек болады. Дағы бір маанилүү момент туғандар, мол жерде е деген сөздің үстінен біраз тоқталғым келеді. Е деген сөздің астындағы мол неме тұрбай ба? Ондай бір жер тұрбай ба? Ондай бөлік. Қана? Мына. Мол жер, мол астындағы 3 чекит, бұл туғандар. Баяғы шуей деген сөз бар ғой, су. Шуей. Ушунун қысқартылған версиясы да, бираздағы формасы өзгөртүлгөн версиясы. Айтайын дегеним, эгерде бир сөздүн астында ушул 3 точка боло турган болсо, скорее всего, туғандар, бұл сөз су менен же болбосо суюктук менен байланыштуу да. Могул жерде е дегени эмне? Суюк деп атпайбы? Ушул как раз таки суюк болгондугун көрсөткөн показатель могул астындагы 3 точка. Дан деген сөз бұл азот, мен дагы муну бүгүн үйрөндүм. Және айтсам, гуан деген сөз бочка. Едан гуан не деген сөз? Азот толтурулган бочканын ичинде деген сөз да. Лимен да уынду фейчаң ди ичиндеги температура өтө неме дейт? Өтө ди деген сөз төмөн деген сөз да. Өтө суук деп түшүнсөңүздөр да болот. Анан муну дагы бүгүн силерге текст даярдап атып өзүм дагы түшүндүм, сонун нерсе түшүндүм. Тугандар, карагыла. Фейчаң деген сөз өтө деген сөз да. Эми бир эле фей деген сөздү карай турган болсок, бул баягы отрицательный деп коет го. Бир нерсени тескери кылган сөз өзү фей деген сөз да. Фей. Чаң деген сөз өзі бұл жиңчаң деген сөз адатта деген сөз да. Дайыма қайталанып тұрған жолсы адатта деген сөзді біз не дейміз? Жиңчаң дейміз. Ал эми фейчаң болгондо эмне болуп калат тугандар? Мен бираз дагы сөзүнүн логикасын түшүнгүлө деп айтып атам. Фейчаң деген сөз бұл адаттан сырткары деген мааниде да. Адаттан сырткары суук же болбосо өтө суук деген мааниде. Ушундай сөздөрдүн түпкөрүндөгү маанилерин акырын түшүнө баштасаңар, бара деген башка сөздөрдү укканда дагы буга чейин сөздүктөн караган эмес болсоңор дагы, анын маанисин түшүнгөн эмес болсоңор дагы, ушундай турбайбы деп чыгара баштайсыңар. Биз акырын баштай берели. Бул болгону экинчи биздин видеобуз. Ушундан бери 100 видео боло турган болсо, элестетиле биз канча нерсе үйрөнгөнбүз силер менен. Көйжүн мына жиңчаң деген сөз дайыма деген сөз. Бат-батта деген сөз да. Адаттагысындай. Жиңчаң чүкан кануан бул жерде көрүү деген сөз тура. Көргөнү бар атат да. Чүбүгуанза не күйөөсү бат-баттан барып тигинин бочканын ичиндеги аялын көрүп турат дейт. Та жөөдө чизи жышы шой жабылы. Ал не дейт? Ал ойло жок дегенден бар. Контекст менен түшүнгүлө да жалпы неме дейинчи. Ал аялы болгон жөнүн уктап жатат деген үмүттө дейт да. Ойлойт деп түшүнчү. Бин буши юан ликай. Юан деген түбөлүккө деген сөз, ликай деген сөз, кетүү деген сөз го, айрылуу деген сөз. Аялынын болгону жөнүн уктап жатат, түбөлүккө менден кетип калган жок деп үмүт кылат же ошентип ойлонот дейт.
жығы сяңфа деген сөз бұл метод деп неме қылады ғой, бірақ енді бұл жерде емес. Сяңфа деген сөз бұл ой, кешіресің, фаңфа деген метод, сяңфа деген сөз бұл ой да емес. Жығы сяңфа баңжу та дуголы сүйду нәңгоды рыдзы. Бұл ушундай ойлану менен бұл кеше мо Гуйжунмин не дейді, аялы өтіп кеткеннен кейінки өте оор күндөрүнү ушинтип ойланып жатып жеңде жолса өттү дейді да. Бұл жерде рыдзы деген сөз күн деген сөз туралы туғандар. Күн деген сөз ошол эле учурда бир мурунку видеодон билебиз. Япония деген сөздө дагы биз не кылдык? Рыбын деп айттык да. Неге? Анткени Японияда биринчи, дүйнөдө биринчи Японияга күн тиет. Ошон үчүн Япония деген сөздү кытайлар рыбын деп айтышат. Буго деген сөз бирок деген сөз. Данши деп колдонсо да болот. Буго шеже мен гочу убакыт өтүп жатты. Гуйжунмин анын жана киши Гуйжунминде шыңхуа е фашыңла исе бенхуа. Бұл кишинин дагы жашоосунда кээ бир өзгөрүүлөр болду дейт туурабы. Фашың деген сөз происходит деп коебуз ошолда. Мунун бул кишинин жашоосунда дагы кээ бир өзгөрүүлөр болду. Өзгөрүү деген сөз туугана карала. Бенхуа деген сөз өзгөрүү. Кез менен бул сөздү дагы кээде бен деген сөзүнү, кээде хуа деген сөзүнү дагы биз башкача форматтарда колдонобуз. Мисалы дейли, хуа шуэ, шуэси дегендеги шуэ бар го, ошол. Хуа шуэ деген сөз бул химия деген сөз. Неге? Анткени химия бул деген дайыма реакция болот. Реакция болгондо бир элемент экинчи бир элементке өзгөрөт. Ошого кытайлар химия деген сөздү хуа шуэ деп колдонушат. Бен хуа. Ушул эле сөздү карагыла, могул жакта дагы колдондо. Та бен лаулу деп атпайбы? Бен лаулу эми түз которсоң карылыкка өзгөрдү деп которобуз, бирок кытайчанын логикасы менен караганда эмне болуп турганда, бен лаулу деген сөз картайды деген сөз. Вот ушундай кайра кайталай берсе кытай тилинин дагы логикасын акырын түшүнө баштайсыз тугандар буюрса. Шенти е буру ичен хау. Денеси дагы мурункудай жакшы болбой калды дейт. Бул жерде силер менен бөлүшкүм келген негизги ой буру деген сөз да тугандар. Буру деген сөз бул салыштыруу үчүн колдонулат. Болгондо дагы буру деген сөздүн башындагы сөз андан кийин колдонулган сөздөн жаманыраак деген мааниде да. Кыргызчада дагы бар, кытайчада дагы бар бир макал. Юанчин буру линжин алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген сөз бар го мына. Бул жерге мен заметкама да кылып койдум да. Юанчин, юан деген сөз узак деген сөз туурабы? Чин деген сөз чинчи жолсо тууган. Буру салыштырып атат. Чин деген сөз бул деген жакын, лин деген сөз линжү тагыраагы кошуна. Не деп атат? Алыскы тууган жаманыраак жакынкы кошуна. То есть бурунун астында колдонулган сөз бурудан кийинки колдонулган сөздөн салыштырылып атканда жаманыраак деген сөз. Бул ушинтип колдонулат тугандар. Мисалы бул жерде шенти анын денеси буру ичен хау. Мурункудай жакшы эмес дейт. Та е жолу синда нө паңё. Ал жаңы бир девушкасы болуп турат. Паңё деген сөз дос деген сөз, нө аял. Дан та бирок даншы, мисалы ар биринде эле колдоно турбай кыскача колдонулат. Даншы дегенде дан деп атат. Та миңчө бияшы. Миңчө деген сөз бул кандай десем? Миңчө деген сөз бул деген мындай ачык, түз деген сөз да. Мол контекст менен неме кылган. Бияшы деген сөз айтуу, англисчеде express деп коет. To express, жолсо өзүнүн оюн айтуу деген сөз бар го. Ошону бияшы деп айтат. Миңчө бияшы деген сөз ачыктан ачык, түз өзүнүн оюну айтуу деген сөз да. Бир дагы логика бар тугандар. Бул жерде эмне? Ол бияо. Бияо деген сөз бул көрсөтүү жолсо ачыкка чыгаруу деген мааниде да. Мисалы биз деген немени кол саатты кытайчада шоу бияо дейбиз. Кол саат. Неге? Анткени колубуздун үстүндө турат, шоу, анан бизге убакытты көрсөтүп турат. Ушул сыяктуу могул бир аз болсо дагы немелердин арасындагы связкаларды, байланыштарды түшүнө баштасаңар, кытай тилинин бир топ дагы жакшыраак үйрөнөсүңөр. Мэйорэннын дайти жанвун лиен зайта синлиде Вейнчи деген сөз место деген сөз, бирок бул жактагы маанисине көрсөтүп атасыңар. Бул кишинин жашоосунда көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Бир аз картайды, жаңы бир девушкасы пайда болду, девушкасынын аялы пайда болду. Бирок ошого карабастан ал ачыктан ачык мени бир ойду айтат дейт. Анын жүрөгүндөгү жанвун лиен мурунку аялдын ордуну башка эч ким баспайт. Ошол жердеги орду деген сөз бул. Гуанью деген сөз about, боюнча деген мааниде да. Гуанью лыңдоң жишу. Лыңдоң бул тоңдуруу. Туурабы? Дагы бир момент тугандар. Лыңдоң деген сөздүн лыңдоң дегендин астындагы моголун карайбыз да азыр сиздер менен. Лыңдоң дегендин астында могол экөө турбайбы? Эгерде иероглифтин астында могол экөө бар турса, бул деген сөз муз менен байланыштуу.
муз менен байланыштуу. Ошого деле лыңдоң тоңдуруу болот да. Негизи доң деген сөздү карай турган болсоңор, доңдун моол жериндеги моол жери ансыз деле доң деген сөз да. Кытай тилинде аздыр көптүр түшүнгөндөр байкайсыңар, иероглифтин бир компоненти маани берет, бир компоненти деген ошого үн берет да. Доң деген үн берсе, бул деген маани берип атат. Тоңдуруу депчи. Дальше жылабыз. Жишу. Жишу деген бул эми технология деп түшүнсө болот. Технология беле. Технология. Бул жакта не? Лыңдоң жишу деген сөз бул тоңдуруу технологиясы деп түшүнсөңөр болот туганда. Дальше жылалы. Эгерде эме жөнүндө айта турган болсок дейт да эми, тоңдуруу технологиясы боюнча айта турган болсок, мучиен хаймейо чыңгоң раңрың не дейт? Фухуо да лице. Бул жакта бир эки сөздүн логикасын түшүндүргүм келет силерге достор. Мучиен деген сөз өзү мааниси азыркы учурда деген сөз туурабы? Бирок чындап мындай сөздү чукуп келе турган болсоңор, му деген сөз көрүү же болбосо көз деп айтсак болот да. Чиен деген сөз менен астында, көз астында же болбосо азыркы учурда да. Себеби биздин азыркы немебиз, учур чагыбыз бул көз астыбызда болгон жер. Түшүндүрө алдымбы билбейм, бирок түшүнсөңөр сонун нерсе. Азыркы учурда хаймейо чыңгоң ийгиликтүү деген сөз турабы? Раңрың фухуо. Мына, бул жакта дагы Кытай тилинде негизи эле бир сөздү эки иероглиф менен түшүндүрө турган болсо, башка бир сөздү бир иероглифтин бир бөлүгүн, экинчи иероглифтин экинчи бөлүгүн алып туруп, бириктиргенде жаңы бир сөз чыга берет да. Ушул логиканы түшүнүп туруп, 1,5-2 миңдей иероглиф жаттасаң, мен оюмча Кытай тилинин негизги бөлүгүн түшүнүп каласың го дейм. Мисалы, чоңфу деген сөзүнө кайрадан деген сөз, шыңхуо деген сөзүнө жашоо деген сөз турабы? Фухуо деген сөзүнө адамды кайрадан тирилтүү деген сөз. Получается, мучиен хаймейо чыңгоң раңрың фухуо да лице. Азырынча могу тоңдуруп кайра тирилткен эч кандай бир образец же болбосо азыр эч кандай бир мисал жок дейт да. Кышуэ жа могул жакта тургандар. Кышуэ деген сөз өзү бул билим, туурабы? Билим да. Кытай тилинде эми биз жа деген сөздү үй бүлө деп же болбосо үй деп түшүнөбүз, бирок жа деген сөз кайсы бир тармактагы эксперт да. Эгерде бир сөздүн аркасында ошол жа деген сөз колдонулган болсо, ошол тармактагы эксперт. Мисалы дейли, кышуэ деген бул билим боло турган болсо, кышуэ жа бул деген сөз илимпоз. Ал эми мын дегенди колдоно турган болсо, бирок мын дегенде могу астында могу адамдын немеси болгон да. Жонзыпаң деп коюп эле. Могул форматы менен боло турган болсо, адамдар тагыраагы көптүктүр мына. Кышуэ жамын илимпоздор деген сөз да. Шо не деп айтып атышыптыр? 这还是一个需要继续研究的领域. Бул дагы эле биздин изилдөөнү улантышыбыз керек болгон сфера деп айтылып атат да. Жишу улантуу, енжөө, изилдөө. Лингүү деген сөздүн түпкүрүндөгү өзүнүн мааниси бул тала деген мааниде тургандар. Бирок азыркы контексттик мааниде карай турган болсок, бул деген сфера. Азыр биз дагы эле изилдешибиз керек болгон тала же биз изилдешибиз керек болгон сфера деп түшүнсөңөр болот. 虽然希望很少, үмүт аябай аз болсо дагы, тан бул киши Гуй Жунмин 仍然дагы эле юан и тыңдай. Үмүт аябай аз болсо дагы, бул киши дагы эле үмүт менен күткүсү бар экен да. Акыркы параграфтар туугандар, ушул жерге чейин көргөн болсоңор, аябай ыраазычылык, анткени чындап Кытай тилин үйрөнөм деген үмүт немеңер бар, амбицияңар бар. Та жихуа деген пландаштыруу же пландоо. Жаңлай зыжи лаулы. Жаңлай деген сөз вэйлай менен окшош. Келечекте зыжи өзү лаулы, эгер картайса, е жуаңжин. Карагыла, анжуаң деген сөз бир нерсени установка кылуу да, жана программаларды компьютерге установка кылганда дагы анжуаң деп коет турабы? Жуаңжин деген сөз не? Ошол мындай. Мынтип да карагыла да. Анжуаң деген сөз бул деген программаны орнотуу болуп атпайбы? Болгондо дагы мындай. Тыкандык менен жакшылап орнотуу деген мааниде да. Жуаңжин деген сөз ошол тыкандык менен жакшылап ичкери киргизип коюу деген сөз. Каяка киргизип коюш керек болот? Едангуан. Жанагы суюк азот менен толгон бочканын ичине. Лындоң баучунчилай. Ошол бочканын ичине киргизип, тоңдуруп, мени дагы сактап койгула деп атат да. Жуяң руго чизи сиңлай. Ушундай жол менен вдруг эгерде анын аялы ойгоно турган болсо, чу бухуй гудан деген сөз жалгыз деген сөз. Ал жалгыз калбасын, мен дагы анын жанында болоюн деген мааниде. Вот, ушундай бир романтика өзүнчө эле. Шензай азыркы учурда дейт, Гуй Жунмин нули аракет кылып атат. Эмнеге аракет кылып атат? Зай хуайнен чизи биринчиси аялын аябай сагынып кыйналып жаткан немеси бар. Х экинчисине мен дуй сен шы жжен
жауап пиңхың. Бұл жерде біраз түшүнгөнгө кыйыныраак болушу мүмкүн. Эгерде бул жерде спокойно түшүнүп жаткан болсоңор, анда силер азаматсыңар, Кытай тилиңер бир топ жакшы болуп калды деген сөз. Карагыла. Сенши бул дагы эки сөздү алып келип туруп, эки сөздүн бир компонентин кошуп туруп, башка бир сөз чыгарып койгон да. Неге? Анткени сен деген сөз бул деген сөз, бул шензай деген сөз. Шы деген сөз шыдишан. Экөөнү кошкондо кандай болуп калат дегендар? Хуайнен чизых мендү сенши. Мындай реалдуулук деп түшүнсөңөр болот да. Азыркы учурда реалдуулук, то есть кандай десем, биринчиси ал деген аялына куса болуп кыйналып жатат, бул биринчиси. Экинчиси деген күнүбүздүн реалдуулуктары деген мааниде да. Сензай азыркы учур, шыдишан на самом деле деп койдум, чындыгында. Азыр анын абалы эмне? Аялы жок, өзү жалгыз жашап жүрөт. Ошол экөөнүн ортосундагы пиңхыңды баланс деп көрсөңөр да болот, гармония деп түшүнсөңөр да болот. Биринчиден албетте таза эле аялын эстеп жатып калбаш керек, экинчиси деген азыркы неме менен да таза берилип кетпеш керек. Ошол экөөнүн ортосундагы балансты сактап жашаганга аракет кылып жатат деген мааниде. Азыр саат канча болуп кетти? Түнкү саат 4:30. Ошон үчүн деле мен бираз неме болуп калды окшойт, концентрациям кетти окшойт. Та баулиу чизы кынын хуайлайды сиван. Баулиу деген сөз сактоо деген сөз да. Бул жакта бираз дагы образдуу түрдө айтып атат. Неге? Анткени аялы бир күн кайтып келет деген үмүттү сактап атат дейт да. Плюс бул жакта мен дагы бир нерсени айткым келет. Бул жерде ж деген сөз бар го. Бул ж деген сөз бир процесстин уланып жаткандыгын көрсөткөн сөз. Мисалы дейли, одың не десең, мен сени күтөм деген сөз. Одыңжы не десең, мен сени дагы эле күтүп жатам деген сөз да. 同时也认真过好现在的每一天 көрдүңөр бе? Бир четинен аялы бир күн келип калат деген үмүттү неме кылып атат, сактап жүрөт. Экинчиси деген азыркы күндө өзүнүн немесин认真过好现在的每一天, ар бир күнүнү в полном серьезе жашаганга аракет кылып атат деген сөз. Бул текстте акыркы силер менен бөлүшкүм келген маселе могул жер тугандар, 同时 кайра эле. Эгерде бир сөздүн немесинде тоң деген бар болсо, мунун логикасын түшүнгүлө. Мисалы, тоң сүе бирге окуган адамдар. Тоң шы ошол эле учурда. Тоң менен башталса, ошол параллельно болсо, ошол эле учурда деген маанини түшүндүрөт да. Короче, башыңарды ортом тугандар, текстти түшүрүп алсаңар болот. Бул жактан плейлистти дагы түшүрүп алсаңар болот. Булардын бардыгы Telegram каналда. Биздин Telegram каналдын ссылкасы болсо, видеонун астында болот. Мына, видеонун астында болот. Telegram канал. Ошол жактан катталып, өзүңөрдүн пикириңерди видеонун астына жазып, айтор, бирге кытайчаны үйрөнөлү. Себеби Кытай аябай өнүгүп бараткан, өнүккөн бир өлкө. Кытай тилин билсеңер, өтө көп мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кудайым буйрса, кийинки видеолорго жолукканча, видеону ушул жерден чейин көргөн болсоңор өзгөчө ыраазычылык. Видеону башка кытайчаны үйрөнүп жаткан досторуңар менен бөлүшүп койгула. Баарыңарга чоң рахмат. Бейбилтүн.